Суроо анан комментарийиңиз болсо, пожалуйста. Бирок главный трибунага чыгып сүйлөйүн дедим эле да. Жок, азыр биринчи суроолорду баары тең күтүп атат. Хорошо, андан биринчи комментарий, эгерде убакыт калса, комментарий аны өзүнчө чыгып сүйлөп бересиз. Жок, ал жерде мен чыгып айта турган нерсе, мен эми бир ай ошто жүрдүм, көрдүм кандай өткөнүн, Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү баары билишкен. Андан кийин мага мүмкүн болсо берип койсоңор, азыр менин суроом. Нуржан Кармабековна, сиз бүгүн 28-ден кийин доктор бүгүнкү күнү деп коелу. Сиз жоопкерчиликти сезип атасызбы? Сиз кандай мамлекеттин, президенттин ошондой эле Борбор шайлоо комиссиясынын имиджине өтө мындай кечирилгис доо кетиргениңизди. Бул биринчи суроо. Мен ушундан биз бардык мамлекеттик органдар, Борбор шайлоо комиссия, биздин округдук участкалык шайлоо комиссиялары ушунча көп аракет кылышкан. Ошол 28 ноябрда болгон ушул механикалык катта биздин ушул аракеттерибизге андан чоң күмөн жаратты да. Эми бул боюнча жоопкерчиликти өткөзүп жатат. Экинчи суроо. Сервердин ачкычы кимдин колунда? Серверге доступ. Биздин тийиштүү жоопкерчиликтүү кызматкерлерибиз. Сизде жок. Биздин атайын ушул жоопкерчиликтүү башкармабыз бар. ШКнын карамында ушул жоопкерчиликтүү сервердин ачкычы бир гана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын же төрайымынын колунда болуш керек. Серверге бир гана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы же төрайымы жооп берет. Үчүнчү суроо. Мен бул комментарий боюнча айтып кетейин. Бизде атайын ыйгарым укуктуу органдардын жана мыйзамдардын негизинде сервердин коопсуздук регламенти бар. Ошого ылайык ал жерге бир киши кире албайт. Ал жерге 3 кишинин гана мындай бөлүнгөн геометрикалык идентификация аркылуу бергенге мүмкүн. Үчүнчү суроо. Регламент мыйзамга ылайык иштелип чыгып сакталат. Үчүнчү суроо. Ушул эле сервердин ачкычы же чип дагы кимдин колунда бар? Ал үйдө барбы жокпу? Жок, эч кимде жок. Төртүнчү суроо. Мына ушул айтып атасыз, кол менен саноо. 28-inde асуудан чыккандан кийин бүт участкалык шайлоо комиссиялары кол менен санаш керек эле. Ар бир бюллетенди наблюдательдерге, байкоочуларга көрсөтүш керек эле. Бирок андай болгон жок. Анткени милициясы баш болуп, наблюдательдерди, байкоочулардын баарын күч менен чыгарып, баары тең жаап, шайлоо участкалык комиссиянын мүчөлөрү кетип алган. Акипрестен мага звонок эткенден кийин, Акипреске чыккандан кийин Кара Суу районундагы Каныбек Имсанович деген типтин жетекчисине чыгып каттуу эскертүү бергенден кийин гана кайрадан саат 22:00 келишип, участкалык комиссиянын мүчөлөрү. Ошондо да айрым ошолор байкоочулар жок эсептөөгө түштү да. Эмнеге мындай кылып атасыңар десе, бизге жогору жактан ушундай тапшырма берилген деп атат. Буга кандай жооп бересиз? Кандай тапшырма берилген жок. Бардык кол менен саноо процедуралар мыйзамга ылайык жүргүзүлүш керек. Эгерде ал жерде бузуулар болсо, ошол конкреттүү участокко арыз менен кайрылсаңыздар болот. Ошол участоктун аракеттерине. Дагы бир суроо. Сиз айтып атасыз, андай болгон жок депчи. Мынакей мен эми кимге жакыныраак келип көрүп аласыздар? Ошондой учурлар болгондо бул процедуранын бузулушу албетте мыйзамсыз. Демек биз аны карап чыгабыз. 52-27 айрым ошондой мыйзам бузуулар, процедуралар болчу. Биз ушул участканын добуштарын жокко чыгарганга чейин чечимдер кабыл алышты. Эгерде процедура өдөнө бузулса. 52-27 бул участкалык шайлоо немеси бул Кара Суу районунда Лангар деген айылда мына ушул жерде асуунун чеги боюнча 41 добуш берилген.
Алызыраак көрсөтүп карасаңыз, өстөр жакындатып алат. Мынакей Асуунун Азаттык, мен желтый менен көрсөтүп койдум. Азаттык партиясына 41 добуш берилген чек боюнча. Ал эми байкоочуларсыз жазылган протоколдо бир эле добуш берип койгон. Арыздарыңды жаздыңыз беле ошол боюнча? Жазылып, азыр берилип атат. Эми бул дагы бир маселе, кайсы жылдары ушул сервер ушундай бузулган, сиз билесизби? Мындай бузулар болчу. Бузулган жок эч качан сервер. Анда эмеси, урматтуу массалык маалымат каражаттары, менин тарыхымда бул сервер дайыма бузулуп келип, бийликке ыңгайлуу. 2000-жылы мен Эрк партиясы менен чыккан элем. Анда да ушундай система болгон, бир мандаттуу жана партия менен. Ошондо дагы бузуп бул серверди бийлик өзүнө ыңгайлуу партияларды өткөргөн. Бул биринчи, менин билгеним. Экинчиси 2007-жылы ошондо дагы серверди бузуп электин болбосо, сервердин ачкычын ак үйдөн бир алып кетип алгандагы каалаган партияларды өткөргөн. Ошондо Курманбек Салиевичтин кабинетинде ушул маселе боюнча мен жакшы жаман айтышып, акыйкатты таппай, мен анан арызымды жазып, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнөн кеткенмин. 30 күндөн ашык мен добуш колумду койгон эмесмин протоколго. Бул экинчи. Үчүнчү, 2015-жылы Алам партиясы менен мен бардым. Барганда анда биздин партиянын аты Алам беспартийных болчу. Кийин 2016-жылы Алам жөн эле саясий партиясы болду дагы городко катышканда, городдун чектери Асуудан чыккан. Алам беспартийных деп 2015-жылы чыккан чектер чыгып калды. Мен барып токтоп, сиздин кабинетиңизге келип, бул эмне деп сураганда, сиз дагы да азыркыдай эле кечирим сурагансыз. Кечирип коесуз, Жылдыз Айтыбаевна, бул техникалык ата болуптур. Биз сиздерден кечирим сурайбыз деп, ушул эле Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлабековна менен кечирим сураган. Ал менде документтер бар. Мына ошондой болгон. Урматтуу Нуржан Карманбековна, бул окуя 2017-жылы да кайталанды. Президенттик шайлоодо дагы сервер бузулган. И ошондо да бийлик өзүнө ыңгайлуу кишини президент кылып алган. Ошондуктан Нуржан Карманбековна, ушуга кантип жооп бересиз? Сиз айтып атасыз, бузулган эмес деп. Бирок сиздин эле учуруңузда бузулган да бир эмес 2 жолу. Болуптур, 2000-жылды эске албаганда. 3 жолу. Мейли, 3, мына азыр 3-чү жолу. Мына ушуга кандай жооп бересиз? Алам партия беспартийнықты. Биз бул шайлоо кампаниясынын электрондук вариантында биз алдын ала түзөбүз, жана каттоо аяктагандан кийин кайсы партиялар катталды, ошол наамдарды биз системага киргизебиз. Мына сиздин партияңыз ошол учурда кайра каттоодон өтүп, ушул партиянын аты өзгөргөн. Ошого байланыштуу өз учурунда киргизиле алган. Биз сизге өзүнүн учурун алып келип бергенбиз да. Жылдыз Айтыбаевна, Почему она называлась такие ложные сведения, спрашивает она? Мына сиздин эле мезгилиңизде 3 жолу ушул сервер бузулуп, 3 жолу эле сбой болду да. Опять Саясий партиясы боюнча айтсам, кайра каттоодон шайлоо учурунда өткөнүнө байланыштуу өз учурунда ошондой тактоо. Бирок Алам деген партиянын аты калган. Жана кошумчасы да алынганда сиздин кайра каттоодо биз ошо Алам партия беспартийных чогулугу менен мурдагы аталышы берип алган. Жок, сиз андай деп мага жооп берген эмессиз, аз белгисе ошол
киргизген дагы техникалык ката келтирди деп айттыңыздар, кечирим сурадыңыз. Ошол болчу, анан биздин ошол техникалык катаны Болду, техникалык ката келтирди, бирок бошотулган. бирок эмне себептен ошол эле асуудан 2015-жылы чыккан прокурорду Бишкек данныйлар кайра эле 2016 жылы кайрадан чыккан деген суроомо жооп бере албайсызбы? Андай ситуация болгон жок. Жок. Болду. Мен сизге алып берип көрсөтсүм, сиз сурандыңыз, кечирип коюңузду. Мен аял киши катары мен сизге макул деп биз басып кеттик. Себеби биз доказать эте албайт элек. Эми дагы бир суроо. Эки суроом калды. Урматтуу журналисттер, биз Ата Журт фракциясы абдан көп кысымга алынганбыз ошондо бийликтен. Ошондо 17 депутатка кылмыш иш ачылып, 7-сү камалган. Ошонун бири Садыр Жапаров. 11 жыл биз анын тарапташтары Садыр Жапаровду эркиндикке чыгышы менен албетте ушундай такка жетүүсүн биз дагы каалаганбыз. Садыр Жапаровдун ак ниет жүрөгү менен, таза жүрөгү менен дүйнө жүзүн таң калтыра турган шайлоо өткөрөм деп баннерлерди өзүнүн сүрөттөрүн коюп жазгандан кийин биз да ишенип чыкканбыз. Нуржан Карманбековна, вы подставили президента. Вы невосполнимый урон государству принесли. Вы после этого имеете ли право быть председателем Центра избиркома Кыргызской Республики? Вот ушуга жооп бериңизчи. Мындайда ишеним өлдү. Элдин, саясатчылардын баарыбыздын үмүтүбүз өчтү. Бул страшный нерсе да. Адам баласы ишеним анан үмүт менен жашайт. Кандай болот эми? Бул деген шайлоо оңой эмес да. Бул мамлекеттин элдин тагдырын чече турган шайлоо да. Сиз кечирим сурап койсоңуздар бардыгы өз ордунда келе турган нерсе эмес да. Ошон үчүн эми жооп бериңизчи. Сиз азыр ушул жерде вообще турганга моралдык укугуңуз барбы? Анткени мени биринчи ирет мамлекеттин элдин тагдыры беспокоит, башкача айткандачы. Себеби биз бир эле мамлекет эл үчүн иштеп келгенбиз, дагы да иштей беребиз. Болду, азыр мына акыркы суроом бар, бул суроомо жооп берип койсун. Эми без подсказки жүрөгүңүздөн жооп берип койбойсузбу? Айта албайт да, билими жок. 4 куплен диплома. Дайте, пожалуйста, сказать. Биринчиден, эч кандай бурмалоо бул шайлоодо болгон жок. Эч кандай бурмалоо болгон жок. Биз ушул жанагы сервердин, сайттын тышкы кыскача таблицасынын катасын ушунчалык биз деңгээлде азыр эметсек, мен бул жерде анда саясий дагы бир эмени көрөм да. Саясий дагы максатты көрөм. Мен эле азыр акыркы суроом. Ошондуктан мен суранат элем, урматтуу коллегалар, биз даярбыз, биз ачыкпыз. Биз ушул эч кандай бурмалоо болгондугун тастыктап бергенге даярбыз. Сиздер менен чогуу бул максатка жетүүгө даярбыз. Бизде мурдадан бери биз киргизип колдонуп жүргөн жарандык көзөмөл жүргүзүп жүргөн инструменттер көп. Биз ошону колдонуп, мурда колдонуулу ачык, дайыма сайтта бирок турчу, эч ким аны салыштырбайды. Камералар үйдө болду. Азыр баарыбыз ошону колдонолу. Сиздердин маалыматка таянып, биз чогуу иштейли деп биз муштабыз. Бул жерде бурмалоо бул башка. Жылжыган Атибаевна, ал такыр башка нерсе. Мен бурмалоо деген жокмун. Серверди өчүрүп туруп, мына ушундай жыйынтыкка келүү биздин тарыхта азыр эле болуп аткан жок деген маселени коюп атабыз сиздин алдыңызда. Бул бир. Эми менин акыркы суроом, кийинки убакыт болсо мага трибунадан сөз берип койсоңор, баарыңар тынч угуп турсаңар, суроо менен бирге менин сунушум бар. Суроо Нуржан Карманбековна. Бул азыркы болуп аткан
шайлоонун жыйынтыгы мамлекеттин аброюна, президенттин ошондой эле стабилдүүлүктү кармай албай турган жагдайга алып келип калды да. Эми ушудан кантип чыкса болот? Сиздин жооңузду арналында мен өз оюмду айтсам. 2007-жылы ошондо да мен Курманбек Салиевичтен сурадым эле. Урматтуу Курманбек Салиевич, перевыборго баралы. Эч ким аралашпасын, ошондой стабилдүүлүк болот деп. Демократиялык өлкө катары сакталып калабыз деп. Уккан жок. Эми азыр сунушум айтам, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз бул маселеге абдан дыктап мамиле кылып атасыз, бирок саясий эркиңиз жетпей атат. Мен сизден суранат элем, кайрадан шайлоого барып, 2 аптанын ичинде, 2 неделянын ичинде 21 партиянын өкүлдөрүнөн турган участкалык комиссиянын шайлоолоруна мүчө болуп киришсин дагы, кайрадан шайлоо өткөрүңүз. Ал эми борборлук шайлоо комиссиянын төрайымы Нуржан Карманбековна, сиз отстраниться этип турсаңыз, кийин сизди кандай чечет алып президенттин эрки, анткени сиз президенттин квотасы менен келгенсиз. Ушул калган 11 канча мүчө калат, ошолор үй болуп туруп бирөөнү шайлаш керек дагы. Ошол шайланган председатель ИО убактылуу милдет аткаруучу кайрадан шайлоону өткөрүш керек. Ошондо биз биринчиден стабилдүүлүктү сактап калабыз. Экинчиден мамлекеттик жана аброй президенттики сакталып калат. Абройдон дагы реабилитация болот да президенттин. Реабилитация аябай керек, очень важно. Мен сиздерден суранам. Ошон үчүн мен акыр айта турган сөзүм мындайдан Нуржан Карманбековна. Азыр саясий эрк биринчиден силерде болуш керек, борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Силердин эркиңерге азыр президент карап турат. Андан кийин Андан кийин гана президент өз саясий эркин айта алат эле. Ошон үчүн стабилдүүлүк болсун десе, президент өзүнүн айткан сөздөрүнүн үстүнөн чыгам десе, анда кайра шайлоо болуш керек. Мени сурамаганда жооп бересиз. Биз шайлоону өткөрдүк. Ал шайлоодо техникалык же электрондук саноо жактан эч кандай бурмалоо болгон жок. Бул маалыматтар алдын ала маалымат деп юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Бирок биз ошондо дагы айтат элек, ушул азыркы учурда АСУнун маалыматтары сайта турган, алар так жана анык. Шайлоо өттү. Эми кол менен саноонун жыйынтыгында биз жалпы шайлоонун жыйынтыктарын аныктайбыз. Жана мен айтып кеттим, азыр этап боюнча азыр округдук комиссиялар ошол округдун аймагындагы бардык участкалардан келген кол менен саноонун жыйынтыктарын бизге аныктап берет. Андан кийин борборлук шайлоого жиберип, борборлук шайлоо комиссиясы жалпы республика боюнча ошол добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктайт. Ошонун негизинде шайлоонун натыйжасын аныктайт. Шайлоонун натыйжасы бул кайсы партия, канча партия, кандай добуштарды, канча мандаттарды алат. Өтө өкүнүчтүү, 2007-жылы да ушундай жооп берилген эле. Бул быйыл болбосо эмдиги жылы, же болбосо алкы жылы чоң толкундоолорго алып келет. Бул талашсыз. Почему не приглашали всех представителей партии на окружные счеты? Округ комиссия ушул шайлоону жыйынтыктайлы. Ушул шайлоону жыйынтыктайлы, анткени бул шайлоодо бурмалоо болгон жок. Бул шайлоодо мурункуга караганда мыйзам бузулар азыраак болду. Бул муну баарыңар деле көп болмады. Ошондуктан бул шайлоону жыйынтыктайлы. Эгерде участкалар боюнча же жанагындай округдар боюнча кандайдыр бир күмөндөр бар болсо, биз атайын көз карандысыз
Токтойм эже. Кайра саноо. Токтойм эже. Камералар тарталбай калып атабыз. Нөмет болушу. Жооп берсин. Скажем, как кесилип жатат пересчет. Бюллетендериндагы Өзү эсептейм. Можно комментарии? ошондой сунуштар бизде. Следующий вопрос, пожалуйста. Бул шайлоонун